Амансыңбы, котту талаам, бүгүн менин сыйымы күнүм. Бирок бул сапарда жалгыз келдим. Мен үчүн ал дагы эле чалагайым бала сыяктанат. Корком. Балалык кылып өткөн кеткенимди туура түшүнүш үчүн. Ичи сууп калабы деп аярлайм. Анткени менен адам чындыкты бир күнү билиш керек да. Мен билген чындыкты, сырдашым, касиеттүү жер, сен билген чындыкты, элди баары билген чындыкты, азырынча ал жалгыз ала гана билбейт. Аны укканда эмне эдер экен? Анткени менен адам чындыкты бир күнү билиш керек да. Мен билген чындыкты, сырдашым, касиеттүү жер, сен билген чындыкты, элдин баары билген чындыкты, азырынча жалгыз ал гана билбейт. Аны укканда эмне эдер экен? Кандай ойлорго кабылып, кептин анына жете алар бекен? Канткенде баланын жүрөгүн үшүтпөй, жаштайынан турмуштан көңүлүн калтырбай, сырымды айтып бере алар экенмин. Эки ооз сөз менен түшүндүрүп берчүш болсо гана, кышында сыркы болуп төшөккө жатканымда өлүмдөн анча корккон жокмун. Бирок көзүм жумуп кетсе, айтар керезимди айта албай, өзүм менен кошо көр астына ала кетемби деп аябай жүрөгүм түштү. Ал эси жок, аны кайдан билсин? Демейде тентек чалыш неме мектепке да барбай коет. Апасын тарткан күйөрман. Эне кай жериң ооруйт? Эне суу алып келип берейинби? Эне дарың алып келип берейинби? Эне үстүңдү жылып берейинби? Деп эле турат. Ушинткенде оозум барбады, кудуреттим жетпеди. Айланып келип бир пикирге такалам. Болгон чындыкты бала туура түшүнүш үчүн мен ага жалгыз гана анын тагдырын эмес, бүт замандын тарыхын, өткөн кеткен жөнүндө, өзүм жөнүндө баарына күбө болгон касиеттүү талаам. Ал түгүл ушул кезде эчтекеден бейкапар минтип ойноп жүргөн велосипедимде жөнүндө айтып беришим керек. Балким мына ошондо гана туура болор. Турмуш баарыбызды бир түйүнгө байланыштырып, камырда жууруп салган турбайбы? Көзүм тири турганда ушул ыйык парзымдан кутулсам, өлсөм да арманым болбосо эле.